Блогер Сыдыман аймактар аралык кастыкты козутууга шектелип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутууга шектелген блогер Сыдыман кармалды. Ал Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан колго түшүрүлгөнүн аталган мекеменин басма сөз катчысы билдирди. 313 берененин расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде ачылган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында шектүү 1997 туулган Сыдыман экени аныкталды. Издөө иштеринин жүрүшүндө шектүү делинген жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иш-чаралары улантылып жатат деп билдирет маалымат катчысы. Булак Суперкейджи сайты. Алып баруучу Назгүл Кожокулова каза болду. 16 февралда теле алып баруучу Назгүл Кожокулова каза болду. Бул тууралуу анын кесиптештери билдиришти. Маалыматка ылайык, алып баруучу көптөн бери ооруп жүргөн. Ал узакка созулган оорудан улам ооруканада каза болгон. Ал Пирамида жана 5-каналда иштеген. Алып баруучунун артында кызы жана уулу калды. Анын сөөгү 17 февралда Бишкек шаарында жерге берилет. Ошондой эле алып баруучунун жакындарына учурда жардам керек. Эл сом 0550 522 116. Суперкейджи порталы Назгүл Кожокулованын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Булак Суперкейджи сайты.